Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу акционерлер, урматтуу кепилдик фонддун партнерлору жана ишкерлер. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктап койгонго уруксат этиңиздер. Жаңы жыл сиздерге жакшылык алып келсин, үй бүлөңүздөргө жакшылык болсун жана ар дайым жакшылыктын үстүндө жүргөнгө мен каалап коеюн. Биздин акционерлер жана биздин өкмөтүбүз, президент баш болуп ар дайым экономиканы өнүктүргөнгө салым салып атышат. Ошонун бир инструменти бул кепилдик фонд. Биз болсо ишкерлерге керектүү суммадагы кредит алымга жардам берип атабыз. Ошол себептен биздин капиталыбыз жылдан жылга өсүп атат. Бул болсо биздин жогорку бийликтин салымы жана биздин акционерлер капиталды жылдан жылга көбөйтүп атат. Бүгүнкү күндө кепилдик фонддун капиталы 6 миллиард 600 миллион сомдон жогору болду. Бул сумма кепилдикке ишкерлерге колдогонго жумшалып атат. Бүгүнкү күндө биз башынан баштап иштеп келаткандан бери 2400 ишкерден көбүрөөк кепилдик бердик. Алардын көлөмү 3 миллиард 500 миллион сомдон жогору болду. Биздин партнерлор 12 миллиард сомдон жогору кредит беришти. Биз ар дайым жылдан жылга өзүбүздүн партнерлорду дагы санын да көбөйтүп атабыз. Бизде жеке эле банк эмес, Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондусу бар, партнер катары жана микрофинансылык компаниялар дагы кошулуп атат. Биздин иштегенибизге быйыл 5 жыл болду. 5 жылдын ичинде биз аябай жакшы результатка ээ болдук. Ишкерлер жардам алып атат. Анан буга карата биз быйыл 5 жылдыкка эл аралык конференция өткөрдүк. Ошол жерде биздин өкмөттөн катышкандар болду, администрация президенттен катышкандар болду, Улуттук банк жана эл аралык уюмдар, бул Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, Европа өнүктүрүү банкы жана башка эл аралык финанс уюмдар. Бүт баарынын айтканына караганда кепилдик фонд бул өзүнүн ордун тапты, ишкерлерге аябай жакшы жардам берип атат жана жылдан жылга салымы экономикага көтөрүлүп атат. Мунун бир көрсөткүчү, биз Дүйнөлүк банк менен 2 проектти иштеттик. Биринчи проект бул Ысык көлдө сүт тармагын колдоо, ал аябай жакшы результатын берди. Экинчиси болсо Дүйнөлүк банк менен быйыл биз бир проектке кол коюшуп иштеп атабыз. Бул ишкерлерди мына COVID-19 негативдүү таасир эткендерге жардам берүү боюнча Дүйнөлүк банк бизге 24 миллион доллар берди. Биз аларды портфелдик кепилдикке жумшайбыз. Эми ишкерлер дагы кошумча жардам бергенге биз тараптан мүмкүнчүлүгү болот. Андан тышкары биз болсо эл аралык тармагында дагы иштетип атабыз. Биздин Кыргызстанда бул Орто Азия боюнча жана Кыргызстанда уникалдуу финансы система түзүлдү. Бул Кыргызстандын кепилдик модели. Бул Кыргызстанда эле иштебестен Тажикстанга дагы биздин кыргызстандык модель кирген. Ал жерде дагы кепилдик фонд уюштурулган тажик тараптан. Алар болсо бүгүнкү күндө 1200-1300 кепилдикти Кыргызстандын модели боюнча беришкен. Өзбекстанга дагы биз жардам берип атабыз. Биздин модельди киргизүүгө мүмкүн ал тараптан дагы ушундай жетишкендикке жетебиз. Биз болсо ушу экспорт өзүбүздүн модельди экспорттоп атабыз. Мындан ары дагы экспортту улантабыз, идеяны экспорт. Андан эми келе жаткан 2022 жылга дагы бир жолу келе жаткан 2022 жыл менен куттуктаганга уруксат этиңиздер. Ар дайым үй бүлөңүздө жакшылык болсун, аман эсен болуңуздар, ден соолуктуу болуңуздар. Жаңы жыл жакшылыктарды алып келсин.